Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу bir туғандар. Сіздерден bir өтініш видеонun başında. Лайк басууну, бармакча басууну унутпаңыздар. Анткени сиз баскан бармак өтө маанилүү себеп дегенде бул видео көп адамга таркап кетишине себепчи болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айткан: "Менден bir аят болсо дагы, шону адамдарга жеткизгиле" дейт. Эми бул биз айтып жаткан хадистер Алланын элчисинин сөздөрү. Чындык далилденди. Азыр замандын өнүгүшү менен ушул интернет менен дагы хадистерди жайылтуудабыз, жеткирүүдөбүз, маалымат жеткирүүдөбүз. Ошол маалымат жетип калышына сиз дагы салымыңызды кошконду эсиңизден чыгарбаңыз. Башка диндеги энеге исламды кабыл алуусун сунуштоо тууралуу. Абу Хурайра Аллах андан ыраазы болсун мынтип айтат: "Менин атымды уккан адам, мейли ал жөөт болсун, мейли ал христиан болсун, мени дароо жакшы көрүп калчу. Мунун себеби мындай. Мен энемдин исламды кабыл алуусун каалайт элем. Ал болсо исламды каалабайт эле. Bir күнү энеме исламды кабыл алуусун дагы сунуштадым. Ал дагы баш тартты. Пайгамбарга, ага Аллахтын салаты жана саламы болсун, келип энем үчүн дуа кылсаңыз деп сурандым. Ошондон кийин энеме кайра келсем, ал эшикти бекитип алыптыр. Мени көрүп: "О, Абу Хурайра, мен исламды кабыл алдым" деди. Мен пайгамбарга, ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун, барып сүйүнчүлөдүм да энем экөөбүзгө дуа кылуусун сурандым. Пайгамбар, ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун: "Аллахым Абу Хурайранын жана анын энесин адамдарга сүйкүмдүү кылгын" деп дуа кылды. Бул Абу Хурайра разияллаху анхунун сүйкүмдүү болуп калуусунун себеби мында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дубасы бар экен да. Дуа кылган экен, сүйкүмдүү кыл депчи. Ошол себептүү сүйкүмдүү болчу экен да. Аны Абу Хурайраны атын уккан эле жөөт болобу, христиан болобу, аны жакшы көрүп калчу экен да. Аны мына бул жерде айтылып атпайбы? Мейли ал жөөт болсун дейт да, мейли ал христиан болсун, мени дароо жакшы көрүп калчу дейт. Атын укканда эле жакшы көрүп калчу экен да. Себеп дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дуасынын үлүшү бар туугандар. Ошон үчүн бири-бирибизге ар дайым дуа кылып туралы. Эми дүйнөдөн өтүп кеткен ата-энеге да жакшылык кылууга бизде мүмкүнчүлүк бар экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтып атат. Абу Усейд, Аллах андан ыраазы болсун, мынтип айтат: "Биз пайгамбардын, ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун, жанына да олтурган элек. Bir киши: "О Аллахтын элчиси, ата-энемдин көзү өтүп кеткенден кийин да аларга жакшылык кылуунун жолу барбы?" деп сурады. Пайгамбарыбыз, ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун: "Ооба, 4 түрдүү иш бар. Ата-энеге арнап дуа кылуу, Аллахтан ал экөөсүн кечирүүсүн тилөө, алардын керээс осуяттарын орундатуу, алардын досторун урматтап, тууган уругу менен карым-катышта болуу" дейт да. Мына ушул хадистерге Аллах Тааланын жөн эле угуп койбостон жашообузда амал кылганга, сиздерди, биздерди амал кылышка толук тофик берсин. Амин.